Kımmatlı ата-энелер, ошолор ичинде дагы балалуу айымдар, апалар, силерди ушул бүгүнкү жаркырап келген жаз алдындагы майрамыңар менен куттуктайм. Биринчиден, экинчиден силерге кааларым балдарыңар ден соолукта болсун. Эненин эң опурталдуу бул дүйнөдөгү баягы өзү көтөрүп, өзү ушу чоңойтуп, өзү ушул баланын баягы бешиктен учура турган бул эненин эң баягы айтканда жүрөгүндөгү чоң бир ийгиликтер. Мен каалайт элем, балдарыңар оорубасын, өзүңөр да оорубагыла, ден соолукта болгула. Силер менен бул дүйнөдө биз барбыз, дүйнө бар. Биз ушу балам экөөбүз, баламны 10 февралда машина уруп кетип авария болуп жатып, анан Жалал-Абадта жатып, бияка перевозка болбойт деп, анан бияка келдик. Бияка келген 3 мартта келдик. 4 мартта операция болуп, Кудайга шүгүр, гематомасы бар экен. Ошо гематомасын удалить этип, азыр жакшы балам, состояниясы, колдору кыймылдап калды, оң тарабы полный кыймылдабай келген. Кана балам, колуңду көрсөт кой. Оң жагы кыймылдап калды, эми бара-бара жакшы болот деп атат. Рахмат Бакыт Абдышевичке, ушунча бизди карап, аябай врачтардын эмеси жакшы экен, кароосу. Бизге ыраазыбыз, аябай жакшы врачка туш келгенибизге сүйүнүп атабыз. Кудайга миң мәртебе шүгүрчүлүк. Рахмат ушу. Майрамга тууралуу да. Майрамга не демекчимин, ушу ата-энелер, особенно энелерди ушундай жамандыктан алыс болсун, ден соолуктары чың болсун балдардын. Ар дайым Кудай колдоп жүрсүн. Ошо майрамыңар менен баардык айымдарды. Нече деген Айсулуу деген бул жерде мурда медсестра болуп иштеген, кийин деген старший медсестра болгон кезинде көрүп калдым, анан кийин кетиптир да жумуштар. Бирок ошол иштеп жүргөн кезинде эле бул подаркаларды жасатчу. Биз 15-жылы июнда жатканда 1-июнь балдар күнүндө да ушундай подарок тараткан. Аябай кубанганбыз, көп оюнчуктар, балага кийимине керектүү нерселер да. Анан кече дагы 8-марттын менен өзү биякта иштебесе дагы балдар ушу подаркаларды алып ташып кеткенине кубанып калдык. Мындай коробканын ичинде. Чукарак, варскатка, в основном эме развивающиеся мячики. Очень много карандашей. Ой, мына доска. Чашка, бабушка, чашка.